Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Адаттагыдай эле биз ачык микрофонубузду баштайбыз. Бүгүнкү биз сиздер менен чогуу сөз кыла турган темабыз жаз жай мезгилиндеги өрт коопсуздугу жана ошондой эле сууга түшүүдөгү коопсуздук боюнча сөз кылабыз. Атайын бул боюнча адистерди биз студиябызга чакырганбыз. Анда эмесе сиздер менен тааныштыра кетсем, бүгүнкү биздин коноктор өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын өрттү өчүрүү алдын алуу бөлүмүнүн улук офицери Максатбек Шамшиев келип отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле Баткен шаардын жана Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн башчысы Дастан Сайданов. Саламатсызбы? Урматтуу угармандар жана YouTube каналыбыздын көрөрмандары, эгерде кандайдыр бир сиздерде суроо боло турган болсо, биздин түз эфирде YouTube каналыбыздан кетип атат. Суроолор боло турган болсо, комментарийга калтырсаңыздар, мен келген конокторго сиздердин берген суроолоруңуздарды берип, жооп алганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Негизинен биз бүгүнкү мына ошол сиздер менен алгач сиздерге бир алгачкы суроом мындай болсун. Ушул Баткен облусу боюнча былтыркы жылы жана быйылкы жылдын эсебинен канча өрт катталган? Ошол боюнча кыскача бир статистиканы келтирип кетсеңиз. Статистикага кайрыла турган болсок, облус аймагында ушул 2020 жылдын 5 ай ичинде жалпы 57 өрт кырсыгы катталган. Келтирилген материал чыгымдардын жалпы суммасы бул 7 миллион сомдон жогору. Бүгүндө өрт учурунда ушул жүргүзүлгөн ушу 5 айдын ичинде жүргүзүлгөн анализдин негизинде өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны өткөн жылга салыштырмалуу 79,1%га төмөн, ал эми материал чыгымдары 96,5%га төмөн көрсөткүч көрсөткөн. Өрттөн жар тарткандар, ошо күйүк алгандар, каза болгондор катталган жок. Бул быйылкы жылдын эсебинен. Быйылкы жылдын эсебинен. Өткөн жылы 2 жараныбыз өрттөн каза тапкан. Ал эми биздин ошол өрт учурунда ошол өрт өчүрүүчүлөрдүн күжүрмөн даярдыгынын ушул өрт өчүрүүдө сактап калган материал микрофону бир аз жакыныраак кылып алыңыз. Материал балыктардын жалпы суммасы бул 34 миллион 680 миң сомдон жогору. Ошол өрт өчүрүүчүлөр өрт өчүрүүдө куткарып калышкан да. Тактап кетсем, бул ушул 57 өрт кырсыгы бул райондорго бөлүштүргөндө Баткен шаар району боюнча бизде каттоого алынганы. Андан сырткары бул чыгуулар да көп да өрткөчү. Бул жерде 13 өрт кырсыгы Баткен району боюнча. Лелек районунда 18, Кадамжай районунда 15, ошондой эле Кызыкай шаарында 11 өрт кырсыгы каттоого алынган. Жыл башынан бери. Жыл башынан бери. Өткөн жылга салыштырмалуу кескин түрдө өрттүн немеси көрсөткүчтөрү төмөн да. Былтыркы жылга салыштырмалуу төмөн, катталгандар. Эми ошо Дастан мырза, сиз айтып кетсеңиз, Баткен шаары район боюнча абал кандай? Баткен шаары жана Баткен районунда өрткө чыгуу саны былтыркы жылы 2021 жылдын 5 ай ичинде 26 өрт кырсыгы катталган болсо, быйыл 2022 жылдын 5 ай ичинде 28 өрт кырсыгы катталган. Былтыркы салыштырмалуу 3 өрт кырсыгы көптүгү байланыштуу бул мындай таштан да кургак чөп, ошого машинанын чыгуусу көп болгон да. Ошол анан былтыры материалдык чыгым 2 миллиондон ашкан болсо, 5 ай ичинде, быйыл ушул 5 айдын ичинде 3 миллионго жакын материалдык чыгым зыян келтирилген да өрттүк эсепетинен. Бул район боюнчабы же Баткен шаарга жана райондун ичинде? Экөө биригип, Жакшы, анан мына ушул өрттү өчүрүүдө алгач эми мына ошол техника менен камсыз болуу, өз учурунда жетип баруу, бул орчундуу маселе да. Негизги көйгөй катары дагы карап көрсөк болот. Ошол өрт коопсуздугун сактоодо өрт өчүрүүчү техникалар менен камсыз болуусу канчалык деңгээлде?
Бул боюнча биздин ушул Баткен облусунун эли жакшы билет. Мына көп учурларда эл оозунда ар түрдүү сөздөр айтылып келет да. Өрт өчүрүүчү унаалар эски, дайыма ушундай Суусу оң жок. абалда турат, оң эмес абалда, жараксыз абалда, суусу жок деген ушундай кептер көп тарайт да элибиздин арасындачы. Кечигип келет, ушундай келет дагы эле суу жок экен, кайра эле сууга кетет деп. Жок, бүгүнкү күндө андай эмес бизде. Көптөгөн ушул эскилиги жеткен СССР убагындагы калган биздин өрт өчүрүүчү унаалар бар. Булардын көбүн биз эсептен чыгардык, бүгүнкү күндө эсептен чыгарып, ушул жылдын башынан ушул министрлик тарабынан ушул Россия өлкөсүнөн көптөгөн жаңы техникалар келди бизге. КАМАЗ, бүт жаңы Европанын ошо эмесине жооп бере турган талаптарына, суу көлөмү дагы толук, шаймандары менен толук камсыз болгон. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда жалпы 4 бирдик берилди. Бул ар бир шаар райондун борборлоруна бирден койдук. Бүгүнкү күндө толук жетиштүү. Ушул кайсы гана жерде болбосун, ушу өрттү убагында өчүрүүгө даяр турушат. Башка дагы шаймандар дагы жетиштүү элеби техникадан сырткаркы өрт өчүрүүдөгү кызматкерлердин дейли? Кызматкерлер бүгүнкү күндө бизде шаар райондо кызматкерлер жетиштүү, ошол штат боюнча. Бүгүнкү күндө кээ бир өрт өчүрүүчү бөлүктөрүбүздү уже аскерлештирип коет десек болот. Мурда жарандык эркин жалдама жумушчулар болсо, бүгүнкү күндө көбүн аскерлештирип коет да, военизированный кылыпчы. Бүт аскер кызматкерлери күндү түнү ошол жерде нөмөттө күжүр менен даярда турушат. Кандай кырдаал болбосун, баарына заматта чыгууга даяр. Ал эми район шаарларда дагы абал кандай ушул техникалар боюнча? Баткен шаарда жана Баткен районунда 3 өрткө каршы куткаруу кызматы болсо, азыркы кесиптешим айтып кеткендей, мамлекет тарабынан колдоо көргөзүлүп, жаңы автоунаалардын ошо 4-дөн 1 өсүп, ушу Баткен шаарына тийген. Заманга ылайык заманбап өрткө каршы өрт өчүрүүчү автоунаа. Ар бир мисалы Аксай айылында, жана Самаркандиги айылында өрткө каршы куткаруу бөлүктөр бар. Ошондон бирден автоунаа болгон болсо, Баткен шаарында номер 26 өрткө каршы куткаруу бөлүктө 2 автоунаа бар. Ошол жаңы мамлекет тарабынан берилген ошол жаңы өрт өчүрүүчү автоунаасы ушу Баткен шаарына тийген да. Жакшы бардык шаймандары менен толук камсыз болгон. Негизинен иштөөгө, өрткө барып иштөөгө ыңгайлаштырылган да, жакшы. Демек, азыркы күндө бизде техника боюнча көйгөй жок деп билсек болобу ошондо? Облус боюнча, шаар, райондор боюнча. Негизинен Баткен шаар жана району боюнча бөлүктөр жетишсиз болсо дагы, бирок автоунаалар ошол бөлүктөргө камсыз болгон да. Мен дагы толуктап кетсем, бүгүнкү күндө ошо частарда өрт өчүрүү бөлүктөрүндө ошо 2ден эме болгон да, комплектация этилген да. Бирөө резервде, бирөө дайыма ошо эмеде турат, күжүр менен эсепте турат да. Бул жерде арасында эскилери бар. Дейсиң, буну айта кетиш керек. Эскилери бар, бирок ошол оң абалда турат. Бирок буюрса ушул жылы же кийинки жылга дагы жаңы техникалар менен камсыз болот деп министрлик тарабынан ушундай бизге билдирүүлөр бар да. Буюрса дагы техникалар, жаңы техникалар менен дагы толукталат да. Бирок тейлөө аймагына жараша ар бир бөлүктөргө техникалар толук камсыз болгон. Ошол баягы жаңы айтып кеткендей эле мына суусу жок келет деген бар го. Негизинен биздин өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү бардык эле ачык эшик өткөрүп турат да негизиненчи. Кандай мисалы кайсы бир жаран кызыкса деле барып көрсө дагы болот ошол жердечи. Суусу менен турган кандай болгон абалда турганы боюнчачы. Анан суусу жок деген эмеси мисалы атсыз 40 деп өзүнүн маркасы болот да. Автоцистерна 40 деп, бул насостун маркасы болгондуктан секундасына 40 литр бергендиктен мисалы бир автоунаабыз 6 тонна, азыркы жаңы келген автоунаа. Анан эски турган автоунааларыбыз бул 4 тонналык да. Ошо 4 тонна секунд уже минутта, уже 6 минутта да ошо бир напор менен чоң өрт көлөмдөгү өрт болсо ошондо бир напор менен бергенде мындай 6 минутка чейин
жетет да, мисалы 4 тонна суусу. Мисалы жарым келди, суусу жок келди деген сөздөн алыс болуш керек да негизинечи. Ошондор эске алып, анан өзүбүзгө белгилүү болгондой эле ушул Баткен шаар жана районунда суу көйгөйлү өтө начар. Азыр жаздын күнүндө эми кичине каналдарда суу жүрүп калды дагы. Кыштын күнүндө жок да, мисалы. Мына таза суунун линиясында жүргөн суу түтүкчөлөрдөгү баягы пожарный гидрант деп коет. Ошо пожарный гидранттар мисалы иштебейт көп жерде жок. Анан ар бир мекеме ишканаларда мына водоем суу сактагыч көлмө болуш керек да. Атайын өрт өчүрүүчү автоунааларгачы. Ошол жерлерде ошондой суу көлмөлөр көп жерлерде жок да, мисалы. Ошонун кесепетинен келип ошол 5-6 минутта сууз калбак алып, суу ошо узак жолго суу издеп кеткенге туура келет да. Ошонун кесепетинен суусу жок келди, суу издеп келди. Негизинен өзү өрт өчүрүүчү автоунаа негизинен суусу жок барса, мисалы ичине таптакыр чесинде суу жок болуш керек да. Барганда суу бербеш керек да негизи. Суусу жок болгондочу, себеби баардыгы эле түшүнөт. Эси жарым менен жүрө турган болсок, мисалы өрт өчүрүүчү автоунаа кетип атканда чесиринде жарым соолуктан ичидеги суу чесиринде суу чайкап туруп, автоунааны оодарып коет дагы. Ошонун ичиндеги айдоочу ушу жарым айдаган. Анан ошого приказ берип айдаткан ошол жерде кароол башчысы же команда башчысы ошол автоунаага жооп берип калат. Ошон үчүн же суусу жок айдаш керек, же суусу толук айдаш керек да. Ошонун негизи суунун расход тез болгондуктан, көп тез болгондуктан ошого суу жок деп ошону элдер айтат да. Ошону кесиптен. Анан мына ошол өрт коопсуздугу сакталыш керек, ар бир мекеме ишканаларынын жанында болуш керек деп атпайсызбы? Биздеги мына ошол Борбордук базарга өрт өчүргүчү автоунаасы киргенге шарт барбы? Анан ошондой жерде эми эң эл көп чогулган жер ошол Борбордук базар болуп атпайбы бизде Баткен шаарында? Көлмөлөр барбы дегендей. Негизинен базардын айланасындагы чоң жолдо өрттүк автоунаа кеңири жүрөт. Бирок ошого карабастан баягы өзүңүз көрүп парковкалары, жарандар, автоунаалар туруу эмес, 2 катар, 3 катардан койгондуктан керек болсо жеңил машина жүргөнгө болбой калган да. Күндүз күндөрү. Анан базардын ичиге киргенде айтсак, базардын ичиге киргенде мына 78-мыйзамда көргөзүп койгон 66 беренедечи 6 метрден кем болбош керек өрт өчүрүүчү автоунаа жүргөн жерде депчи көргөзүп койгондо ошол эрежелер мисалы сакталган эмес да. Борбордук базарда сакталган эмес, Бул сакталган эмес. Анан баягында өзүнчө билимдик материалдар тартып алган, көлөгө кылам деп негизинен. Ошол иштер каралган эмес да жолу. Анан суу сактагыч көлмө боюнча айтып кетсек, базардын ичинде базардын башчысы тарабынан көргөзүлгөн суу көлмөнү туура эмес жерге орнотуп койгон да. 22 кубтук водоему бар. Ал наркы навестин ортосунда жайгашкан да. Ага өрт өчүрүүчү автоунаа барыш үчүн бир трактор менен сүрүп ачып барыш керек да негизиненчи. Ошон үчүн туура эмес жерге орнотуп койгон. Анан экинчи суу көлмөсү да ал дагы бир навестин астында калган да. Биз жыл сайын машык өткөрүп келебиз ошо базаргачы. Негизинен 2021 жылга жылдын башы жана жылдын аягында өрт тактикалык машык өткөргөнбүз. Ошол жерде кызматкерлерге эскерткенбиз. Ошол жерде базардын башчысы эскерткенбиз. Суу көлмөсүгө практикалык жүзүндө машина автоунааны, өрттүк автоунааны коюп, суу шордулгуч эмелерин, уркаларын тартып көргөзгөнбүз. Атайынча көргөзгөнчө ушундай жетпейт, ушундай деп. Демек, базардын ичине өрт өчүрүүчү автоунаа кире албайт. Кире албайт негизинен. Кыйынчылык менен кирет. Анан бурулуп чыкканга, наркы бул вартасынан кирип, наркы вартасынан чыкканга шарт жок да. Мен да толуктап кетейинби? Болот. Мына баарыбызга белгилүү болгондой, бул былтыры билебиз да, мына Кызыкай шаарында да чоң өрт болгон да. Ага чейин да Кадамжай районунда, мисалы, Кадамжай районунда Байман Батыр базарында чоң өрт болду. Андан кийин Кызыкай шаарында Армада соода борбору эле ошондой эле Айбек базарында чоң өрт кырсыгы болду. Канчалаган миллиондон чыгашаларга алып келди. Канчалаган жарандарыбыз ошонун аркасынан ошондой эмелерге дуушар болду. Бул жерде азыр ушул бизде негизи эле ушул облус аймагында, жалпы деле республика аймагында ушундай да, мисалы базарларда, дүкөндөрдө ушундай
өрт коопсуздугу сакталбай келет да. Өрт коопсуздугу дегенде бул жерде өзү негизи имараттарды курууда биринчи атайын сниптер бар да, баягы строительный норма и правилачы. Бул жерде атайын ушу коомдук имараттар жана курулмалар, соода жайларды куруу, ошолордун тартиби ичинде бекитилген да, сниптердечи. Сниптерде айтат, бул жерде өрт коопсуз десе бир ошол жерде суу болуш керек, гидранттар атайын өрт өчүрүүчү каражаттар эле эмес. Бул жерде ошол имараттарды курултканда ошол өрткө чыдамдуулук даражасы бар баягы материалдар колдонуш керек да. Имараттар менен имараттарды бөлүүдө ошондой күйбөй турган баягы огнеупорный, мисалы узун залды ала турган болсок, тең ортосунан бөлгөндө сөзсүз түрдө кирпич, ошондой өрткө чыдамдуу материалдар менен бөлүш керек да. Бүгүнкү күндө болсо билесиз, жеңил типте легкодоступный эле баягы жыгач куралмалар, пластик, ошо нерселер менен бөлүп, анан бул жерде электр баягы проводаларына тогут көрүүчү зымдарды тартууда да вообще неме көп да, баягы кемчиликтер көп, нарушениялар көп да. И ошол эле бир эле точкага бир канча электрооборудование, холодильниктерди, жылытуучу мештерди сайып салганда чыңалуу пайда болуп, баягы жерде нагрузка болуп да чыңалуу пайда болуп туруп, анан уже проводолор күйүп жөнөгөндө айла жок, эмне кылышын билбейт. Эшик ачык, анан баягы желпи суу чачайынсы тогурат. Анан ошондой учурлардан улам баягы өрт тарап кетип, анан баягы имараттар менен имараттардын аралыктары жок, же ошол баягы стеналар, защитный стеналар жок. Анан чатырдан чатырга өтүп күйүп кете берген дагы бир канча эмелер күйүп, ошонун чыгым пайда болгон. Мындай да, ошол курулушту куруп жаткан учурда ошо архитектурлар өрт өчүргүчтөрдөн кандайдыр бир сиздерде мыйзамда барбы, каралганбы ошол карап өрт коопсуздугун кароо, же болбосо ошол сиздер тараптан уруксат берүү кагаздарына кол коюу дегендей мыйзамда барбы, жокпу ошол боюнча? Азыр сиз айтып кеттиңиз. Азыр бизде ошол мыйзам бар, мисалы 78-мыйзам. Ошо 78-мыйзамда ичинде так камтылган, андан сырткары атай токтомдордо чыгып калган да. Токтомдордо да ичинде көрсөтүлөт, андан башка ошо сниптерде да көрсөтүлөт да. Биздин көптөгөн магазиндер бул мурдараак салынып калган да, бир канча бир 10 жылдан нары салынып калган. Анан буларда билбейм кандай да. Жок, азыркы макул. Азыркы учурда бирок азыркы учурда жаңы келип жаткан долбоорлор, проектилер булар уже полный талаптар каралууда. Булар жеке жерлерге түшүп атат дагы. Аралыктар бар имараттар менен, разрыв деп коебуз. Ошондой эле суулар менен камсыздалуусу, ошондой ичидеги материал баалуктарды, ошондой эле жарандарды баягы өзүнчө кырдаалдарда, ошол өрт учурунда же башка жер титирөөдө эвакуациялоо үчүн ошондой чыгуу эшиктери, ошондой эле ички жана тышкы суу булактары менен камсыздалуусу да каралууда учурдачы. Бизге ошол боюнча, курулуш боюнча азыр айтпайсызбы кандай уруксат берилет деп. Ошо долбоор гана эле келет да, проект гана келет. Ошо проекти гана сакталганбы, сакталган эмеспи, ошол боюнча эле карайбыз биз тараптан. Эгерде жеке тараптар боло турган болсочу? Жеке тараптагы, мамлекет тарапта ошол проект эле гана келет долбоор. Ошолго гана карап, ошол боюнча карайбыз. Ошого карап туруп эле уруксат берилип, же болбосо артка кайтарылып, ошондой эси сакталган болсо сакталган деп берет, сакталган эмес болсо сакталган эмес деп кайра жасалсын деп. Мен да толуктап кетсем, бүгүнкү күндө азыр архитектура тарабынан мисалы жаңы курула турган объектилерге булар апу иту эмесин жасайт да, документтер биринчи иш кагаздарын жасап, анан кийин изилдөө иштери болот ошол жерде баягы проект жасаш үчүн апу итунун негизинде. Долбоор жасалат, долбоор анан бизге да башка инстанцияларга каралууга жиберет да, мындай экспертиза, экология өзүнүн, санэпидстанция өзүнүн, электр тармагы өзүнүкү, анан бизде эме өрт коопсуздугу боюнча биздин министрлик МЧСке келет. Бизде да ошол өзүнчө альбомдор келет, ошол долбоорлор. Ичинде карап, бүт өрт коопсуздугу каралганбы толугу менен, ал жерде ошонун негизинде эгер талапка жооп берсе, биз атайын комиссия курамы менен отуруп, ошого протоколдоштуруп, карап, оң тарап же сол неме терс. Оң болсо положительный беребиз. Эгер ошол пункттар кээ бир эмелер жооп бербесе, анда биз берүүдөн баш тартабыз да, мындай шакеш келбейт депчи. Рахмат. Анан ушул негизинен азыр баштап статистикаларды келтирип кетпедиңиздерби? Өрт негизинен кайсыл учурларда эмнеден улам көп
катталып атат, ушул боюнча дагы кыскача айтып кетсеңиздер. Негизинен өрт бул турак жай секторлорунда, анан мал сарайларда көп кездешет да. Турак жай секторлорунда ошол шаймандарды колдонгондо кароосуз калтыргандыктан, анан туура эмес орноткондуктан, кыш мезгилинде мына от жагуучу мештерди туура эмес орноткондуктан, колдонгондуктан келип чыгып атат да. Анан мал сарайларды мындай отко туура эмес мамиле кылгандыктан, себеби тазалаганда өзүнүн кургаган кашегинин чөптүн алга от жагып, жаш балдар кароосуз калтыргандыктан, себеби кароосуз калтырган деген үйдө өзүнүн жумушун жасайт, өзүнүн баласы, жаш балдары мындай эшикте ойногондуктан, мисалы ашканадан же тандырдын алдынан, ошо мончосунун алдынан бир ширеңкелер алып ошол жерде өзүм көрүп жүргөн турмуш тиричиликте көрүп жүргөн немелерди жасайм деп ошол жерден мал сарайларына негизинен өрт көп чыгат да. Анан ошол турак үйлөрдөгү ошол электрик печкаларды, плиталарды туура эмес колдонгондуктан, себеби мисалы эң негизинен бул кыш мезгилинде мен жумуштан келгенде, балдарым окуудан келгенде үй жылуураак турсун деп мисалы жандырып коюп, ошол бойдон кеткенде мисалы кароосуз калат да ошолчу. Арканы сунуучу болот да, ток аз болот, ток көп болот дегендей, эскилиги жетип, кыска чыңалып пайда болгондой дегендей, мисалы электрик чубаклардын дагы эскилиги жетип, ошол жерде мисалы бир электрик печкасыга бир эле линияга электрик печкасы сая турган болсо, биз экиден сайып коебуз бул үйгө дагы наркы комнатабызга депчи. Ошондон нагрузка келип, баягы зымдардын эскилиги жетипчи. Нагрузка келип, ошол жерде кыска чыңалып пайда өрттөнөт да, асылы негизинен. Анан негизинен жай мезгилинде көп катталабы же кыш мезгилинде көп катталабы ошол өрт коопсуз? Мен токтолуп кетейинби? Биринчиден статистика боюнча эметип кете турган болсом, ошол 2020 жылдын 5 ай ичинде 57 өрт кырсыгы катталган болсо, ошонун 20 өртү бул турак үйдө болгон да. Андан сырткары 15и ошо турак жайда короо алдында болгон да. Алганда эле уже көпчүлүк бөлүгү ушул турак жай секторуна байланыштуу болду. Мындан сырткары ири өрттөр болот, эми базарда, мончодо, жайларда булар редкий случайлар болот. И ошондой транспорттарда көп да. Мисалы, жүрүп бара жаткан транспорттарда өрттөнүп кеткен учурлар көп да. Же ачык эле бир аянтта турган, убактылуу немелер станкада туруп эле өрттөнүп кеткен. Негизи эле өрт, мисалы, ала турган болсок да мезгилине да карайт да. Мисалы, кыш мезгили, жаз мезгили азыр, мисалы, жай мезгили дейик. Жай мезгили бул азыр учурда мисалы тоолордо чөптөр бир аз өсүп калды, жаан чачынга байланыштуу. Эртең эле уже жаан чачын токтойт дагы, күндүн ысышы менен резко чөптөрдүн куурашы башталат да. Анан талааларда уже ооруктар башталат да, буудай оорук, чоо оорук. Ошол мезгилдерде көп жарандарыбыз мисалы унаада кетип жатып эле тамекини тартып эле пичөгүн ыртып койгон учурлар болот. Жол боюна ыргытып коюп, анан уже баягы оорулуп кеткен же буудайдан калган саман тала өрттөнүп кетиши мүмкүн. Ошондой эле да башка баягы үймөк чөптөр, үйдүн алдына жыйып койгон, мисалы жаш балдардын ширеңке менен ойноп, ошондой учурлар болот. Кээ бир учурда жаш балдар ошо корго кирип алып, чөптөрдү күйгүзүп, картошка бышырып жейбиз деген учурлар да болот да. Анан бул иликтөөнүн ичинде келип чыгат да, анан бул эмне себептен чыкты дегенде. Андан сырткары тоолордо кээ бир учурларда ошол баягы эс алууга чыккан биздин жарандар, башка бир эмелердин шаардан барган эс алууга чыгып, ошол жерде тамак аш бышырып жеп, ошол жерде бир чай кайнатып, анан тоодо действительно эме кээ бир учурлар суу жок болот да, айтты баягы өчүрүп коюш үчүн. Андай эле жерге от жагып эметип, анан отту өчүрбөй эле кетип калган учурлар да болот. Кээ бир учурда баягы от досконально өчпөдү, ошого мындай такай көңүл буруп турган кетпеген учурларда баягы шамал аркылуу же бир эме аркылуу эми тоодо арчалардын астында торфтор болот да, кургак чөптөр болот, жалбырактардын топтому. Ошолор секинден убакыттын өтүшү менен күч алып тоолор, бадалдар күйүп жөнөшү мүмкүн да. Ошондой учурлар болгон. Айтып кетсем, өткөн былтыркы жылы Кадамжай районунда ошондо Пүшкөбөт деген жайлоодо ошондой тоонун зоонун башында өрт кырсыгы катталган да. Ал жерге негизи өрт өчүрүүчүлөр
чыкканга өтө кооптуу, анан опасный участкалар көп экен. Өрт өчүүгө ал жерге техника да барбайт, өрт өчүүчүлөр өзү араң чыгып, кол каражаттары менен өчүрүп, ушундай кыйынчылыктар дуушар болгон да. Ал турак жай секторлорунда болсо, кесиптешим айткандай эле ушул көбүнчөсү азыркы күндө бүт эле электрооборудованиялар да. Электрооборудование, ошо токтон көбүнчөсү ушу таштандын туура эмес жерге күйгүзүүсү. Ошондо ал эми транспорттарда болсо, баарыбыз эле транспортто жүрөбүз, унааларда. Ошол ичиндеги эле бир жараксыз болуп калган перкуритель же замоктордун баягы бузулуусу, проводолордун кыйчылышы, плюс менен минус. Ал жерде машина ичинде майда зымдар толтура дагы бул аккумулятор 12 вольт болгону менен ал жерде электр генератору кубаттуулукту чыгарат да, кубаттуу ток чыгарат. Ал жерде бир эле эме болуп туруп эле баягы замкать эте турган болсо, бул вес машина салону күйүп кетет да. Бул жеңил күйүүчү зат да. Бир машина бир 10 минутка калбай эле күйүп калат да. Ошондой. Анан дагы мындай суроо жаралат да, мына ошо жай мезгилде эс алуу жайларда, тоо токойлордо ошол өрт коопсуздуктары кандай сакталган? Кесиптешим жооп берсин. Негизинен ушу жай мезгилинде күн ысышы менен шаардын жана айылдын элдери мындай тоого эс алууга чыкканга шашат да бардыгыча. Ошол жерге барганда ар кандай тамак аштар жасайт. Мисалы, туура эмес жерге от жагаттар дагы ошол жерден өрт кырсык келип чыгып кетет да, кесеп айтычы. Негизинен бир эле бул оттон эмес, негизи мына шишенин, сыныктын калдыктарынан. Ошого окшогондор мисалы, ошол жерде машинеди кичине автоунаалар кичине оңдоп коюп баягы майга чыланган тряпкаларды таштап койгондуктан дагы чыгып кетет да. Жок, мына ошол коопсуздук кандай сакталган? Коопсуздугу негизинен баягында өрт өчүрүүчү техникалар жок, тоодо өчүрүүчү негизинчи. Эми баягындай бир гана токой чарбанын өздөрүгө токой чарбага карагандыктан өздөрүнүн ичинен ыктыярдуу өрт өчүрүүчү эме адамдар бар да, техника жок дагы ал жергечи. Бир гана өрт өчүрүү үчүн жөө жүрүш керек да ошол жерге. Ошол негизинен сакталган, сакталды деп биз негизи ала турган маалыматтарды тоолордо, эми тоо токойлордо өрт коопсуздук сакталды деп айтуу кыйын негизичи. Ал жер эми да. Ал жерде бир атайын бир өрт өчүрүү бөлүк жок, ал жерде бир өрт өчүрө турган атайын ыктыярдуу топ дайыма жүрбөйт да. Ал жерде бир эле бар, ширеңке от жакпа, токойду өрт жакпа деген ошондой табличкалар бар да, эскертүү табличкасы. Андан сырткары ал жерде уже өрт коопсуздугун такай сактоо, эми билбейбиз да, кээ бир учурларда чалгандар көп чыгат да. Табигый эмеденчи чалган бул өзү өтө кубаттуу болгон энергия, бул кээ бир куураган арчаларга түшсө күйүп кетет. Арчада бул майлуу дарак. Анда уже бул облустук, республикалык деңгээлде андай күч каражаттарды топтоо жардамга чакыруу болот да. Бул токой чарбасы, өрт өчүрүү, ошону добровольный элди дагы чогултуп өрт өчүрүүгө аракет жасоого туура келип калат да. Анан дагы мына ошол өрт коопсуздугун сактоодо алдын алуу иштери сиздер тараптан кандай жүргүзүлүп жатат? Эми жаз келатат дегендей, азыр өзүңүздөр айтып кеткендей эле, тоо таштарда сактоо дагы бул татаал иш да. Ооба. Өрттүн алдын алуу иштери бул мисалы массалык маалымат каражаттары менен телевидениялардан чыгып айтылат. Өрт коопсуздугу боюнча сиздер тарабынан гезит беттеринде дагы берилип атат. Ошол боюнча бир гана эле бизден эмес, мисалы мына ар бир сайттарда республика боюнча дагы берилип атат да. Ошол тоо таштарда токойго чыкканда, эс алууга чыкканда өрт коопсуздугу боюнча сакта деп. Жаңы эле айтып кеткендей, бир гана эле от менен эмес, баягындай шишенин калдыктарын да таштабаш керек ал жерге. Тамекинин, ширеңкенин чийгеме калдыктарын да таштабаш керек ал жергечи. Ошол отту мисалы ошол жерге эс алып чыккандан кийин, тамак аш жасагандан кийин ошол отту толук өчүргөндүгү боюнча өзү көзмө көрмөйүнчө таштап кароосуз калтырбай кетиш керек да. Ошол боюнча ошентип айтылып, сайттар аркылуу, телевидениялар аркылуу гезбеттер жарыяланып, ошол боюнча эскертилип келатат. Анан ошол
ар бир тоого кирип кетканда мындай бир эмени табличкаларга көңүл бурсаңыздар мындай ошол эс алуу жайларына бараткан учурларда ошол боюнча эскертип койгон, эскертип ошол иштерге жазып койгон да. Негизинен ошол боюнча алдын алып эле иштер жүрүп жатат. жакшы. Анан дагы мына ошол жай мезгилинде сууга түшүү коопсуздугу дагы аябай курч бойдон сакталуу бойдон эле келип атат да. Анткени канчалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөсүн, же болбосо жаш балдар сууга түшүп кетүү фактылары көп катталат. Туура. Жаш балдар эмес, чоң адамдар деле көп катталат да. Ошол жай мезгилинде сууга түшүү коопсуздугу сиздерде кандай каралып жатат? Бүгүнкү күндө бизде азыр деги эле республика аймагында деле сууга түшө турган көлмөлөр, бассейндер, каналдар, агын суулар көп да. Анын ичинде ошо уруксат берилген жерлер бар да, атайынчы. Мисалы стадиондо бассейндер болсо, шаарлардын борборлорунда атайын бассейндер бар. Ал жерде өзүнүн администраторлору бар. Ошондой эле куткаруучулары бар, адистер ушул сертифицированный да. Кантип куткаруу керек. Анан ошолор дайыма көзөмөлдөп турат да. Ошондой жерлерге гана түшүш керек да негизичи. Түшүп жатканда эгер ал өспүрүм болсо, анын ата энеси да же бирөө жарым болот да ал жердечи. Ал да өзү көзөмөл кылып туруш керек да. Куткаруучу дагы байкабай калышы мүмкүн ошондой учурларда. Ал эми кээ бир баягындай коомдук жайлар дагы бассейндер негизи ушул айтып кеткендей да. Ал көз кээ бир каралбаган эмелер көп да биздечи, көлмөлөр. Мисалы 4 күн суу сактагычын ала турган болсок, бул суу сактагыч да, бул көл эмес да, эс алуучу жай эмес да. Буга да түшкөнгө болбойт. Ага да өзүнчө, бирок ошол жерде пляж деп баарыбыз билебиз. Ошол жерде атайын немени түшө турган участканы алып койгон да, ошол жерде гана түшсө болот депчи. Спасатели бар деп. Негизи уруксатпы? Негизи ал жерге өзү негизи түшкөнгө болот. Себеби биздин статистика боюнча көп жылдан бери Төрткүлдө да көптөгөн жарандарыбыз казып атат, жаш кары дебейчи. Ошон той болгон учурларда түшүп, канчалаган жаш өспүрүмдөр казып болуп кетти да. Ал жерде дагы бул тереңдигин эч ким билбейт, кайсыл жер канчалык тереңдик, кээ бир жерлер баткак, кээ бир жерлерде даже балырлар бар да. Кээ бирлери биздин жарандар сүзүштү билет. Сүзүштү билет дагы тереңирээк, алсыраак сүзүшкө аракет кылат да. Ал туура эмес да негизи. Суунун немеси, температурасы аркылуу да, мисалы адам денесиге туура келбеген суук болгондо ал жерде тарамыш түйүлүп эме болуп калышы мүмкүн. Кээ бир учурларда баягындай лодкаларга чыгып алып, лодка менен ортосуна барып өзүн таштаган учурлар бар. Ошондой учурлар бар. Кээ бир учурларда баягындай спасательный жилетке окшогондорду кийип алышат. Мисалы магазинден алган да, булар китайский, сапаттуу, сапатсыз билбейт да. Бир эмесе желдесең кармайт. Сууга түшүп, тереңирээк барган болсоң, сүзө албасаң, кокусу жарылып кеткенде болсо, уже паникага түшөт да. Паникага түшкөндөн кийин бул уже аны 2-3 мүнөттүн ичинде аны уже куткарууга болбосо уже адам каза болуп калат да. Ал бул ошондой участкаларга, анан агын сууларга, мисалы бизде каналдын боюнда көп адамдар каза болуп атат го. Түшүп челек менен суу алам деп агып кеткендер көп. Жуунам деп же бетин жуам же ичем деп. Ал уже тайгакпы, ал канал уже катуу калат, ага түшүштүн кереги жок. Постоянно ал жерлерде табличкалар турат. Түшкөнгө болбойт. Ошол. Сиздерге рахмат, алтындай убактыңыздарды бөлүп келип, мына ошо эл менен өзүңүздөрдүн ошол түшүндүрмө берип кеткениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон берейин, эмнени айттым эле, эмнени айтпай калдым деген болсоңуздар. Эми азыр бир жуманын ичинде мектептер жабылат. Балдар, жаш балдар бош калат бардыгы. Ошентип күн ысышы менен бардыгы ушундай өзүнчө жасалган көлдөргө барып, ошол Баткен шаарынан билесиз, чоң эки канал бар. Ошолдо кооптуу жерлер, ошол жерлерге барып киринем деп сууга чөгүп кетет да. Ошон үчүн ушу ата-энелерге кайрылып кетет да, ошондой өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды көзөмөлдөп, кароосуз калтырбасаңыздар жакшы болот эле депчи. Анан бир гана эле жаш балдар эмес, мисалы чоң адамдар деле мына мисалы мас абалында түшсө дагы сууга болбойт негизиненчи. Ошо
Aslında негизи статистикага карап кетсек, ошол чоң адамдардын өлүмү ошол мас абалына болгон болот да, негизинен көбүчү. Ошого окшогондор эске алып, каникул учурунда балдарды үйдө кароосуз калтырбай, мына жалгыз калтырбай. Анан мындай тез эскертип турса да, мындай мисалы ширеңке менен ойнобош үчүн баягындай бир электр приборлорду сайганда кароосуз калтырба деп ошого окшогондор эскертип турса жакшы болот эле. Рахмат. Сиз дагы? Мен эми болсо кесиптешим айтып койду окшойт да, ошол ушул учурдан пайдаланып ошол эгер кандайдыр бир кырсык кокустук окуя катталып турган болсо, ошондо өрт кырсыгы тезинен 101 номерине, кыска номерине ошол мобилдик телефон аркылуу чалган жакшы да. Анан өзүм өчүрүп калам же өзүм аракет кылсам өчүп калат деген баягындай аракеттерди көрүүдөн алыс болула дейт элем. Эгер кооптуулук жаратпаса, эгер кооптуулук жаралып калса, анда ошол алыс болгон жакшы. Тезинен 101 кыска номерине чалып, болбосо 112. Бул биздин ошол республикалык Борбордук байланышыбыз деп койсок. Рахмат сиздерге. Урматтуу радио көрөрмандар, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, биз бүгүнкү ачык микрофонубузда жаз жай мезгилиндеги өрт коопсуздугу жана сууга түшүүдөгү коопсуздук боюнча сөз кылдык. Атайын бул боюнча адистерди чакырганбыз. Бул адистерди сиздер менен кайра айта кетсем, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын өрттү өчүрүү алдын алуу бөлүмүнүн улук офицери Максатбек Шамшиев, ошондой эле Баткен шаардык жана Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмчөсүнүн башчысы Дастан Сайдановдор келип биздин суроолорго жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.